Ошол жерден кыйкырып демеле ушундай сүйүндүм. Шайырдын аркасы менен роль алып калдым. Эмнеге талп деп оор чуркап атасың. Ушу сени көргүм келе берет деп. Лирикалык ролдор менен ушу менен бүтүп калат деп. 60 жашка келгенде ошол монологун айтып ойнободумбу Джульеттаны. 2026 жылы Кудай буйрса Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына 100 жыл толот. Бул бир кылым ичинде бул театрда канча деген залкарлар иштеп кетпеген. Ошол учурдагы биздин залкарларыбыздын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Сайра Мырзалиева эжекебизди бүгүн чакырдык эже. Кош келдиңиз. Рахмат чакырганыңарга. 100 жылдыгыңыздар кут болсун. Театрдын 100 жылдыгы келе жатат. Анан ушул 100 жылдыктын алкагында өзүңүздөрдүн ар бириңиздердин ушундай кылып сүрөттөрүңүздөрдү чогултуп, папка ачып, сиздердин жаш кезиңиздердеги сүрөттөрүңүздөрдү өзүңүздөрдөн сурап, аларды элге алып чыгалы, көрсөтөлү, бир сиздерди дагы ностальгия болуп, эйфория болуп ошол заманга барып келсин деген таризде ушул эйфорияны ачканбыз да. Анан колумдагы сүрөттөрдүн кайсы бирине көзүм чачырап атат да, кайсы бирин кармаарымды билбейчи. Анан ириде эле могул студент кезиңиздеги институттагы сүрөтүңүздү көрдүм да. Ушул институтка тапшыргандан баштап айтып берсеңиз эже. Институтка 79-жылы, 75-жылы мектепти бүткөндөн кийин эле менин бактыма набор болуп калды Ташкентке. Анан мектепти бүтүп эле чала була эмемди алып эле, күбөлүгүмдү алып эле анан барам деп эле ошондогу мектептеги мугалимдерге, завучка ыраазымын да. Анткени менин документимди, күбөлүгүмдү немис тилинен экзамен бердик, ошого түштөн кийин даярдап беришти. Анан мен ошо күнү эртеси күнү самолет менен учуп бияка келдим. Аны мага мугалим эжем Калима деген адабияттан берген эжем бар болчу, ошол алып келип берди. Сайра, мынакей сенин бактыңа Ташкентке набор болуп атыптыр. Ал жерде мыкты артисттер окуган. Советбек Жумадулов окуган, кийинкилерден Таттыбек Турсунбаева, мурункулардан ошо Советбек Жумадулов менен Булатов эжелер окуган. Андан кийин аябай жакшы институт. Мен да Ташкентте окугам да, ошон үчүн билем аларды. Андан кийин Имаш Эшимбеков, Таттыбек Турсунбаева, Асанбаев, ошол мыкты инсандар окуган. Сенден да кызым жакшы актриса чыгат. Сен актриса болом десең, мына могул алгындагы ошол жерге тапшыр деп. Анан документим даярдалгандан кийин эртеси күнү самолет менен учуп, анда самолетка аттачы учуп келдим. Келсем понедельник күнү эме болуп атыптыр, биринчи күнү эме болуп атыптыр, консультация. Ага барып катыштым. Өзбекстандан мугалимдер келген экен. Анан биринчи консультациядан эле Толгунайдын монологун айттым. Анан кийин эле эртеси күнү консультацияга келсем, Исмаилов деген киши болуш керек эле азыр. Ошо мугалимдин фамилиясын ушундай деп эле ойлоп атам, туура болуш керек деп. Ошо киши Сайора гана чыкчы деп, көрсө өзбектерде Сайраны Сайора дешет экен. Сайора гана чыкчы кечээнкү монологуңдан айт деп ошентти. Анда ошентип эле ичим жылып кетти, өтө кем деп ойлодум да. Анан чыгып монологумду дагы айттым. Анан отура кой деп. Ошондон анан эле экзамен бүткөндөн кийин сыртка өткөндөрдүн списогун илип коюптур. Анан карасам эле мен да бар экем. Ошол жерден кыйкырып, демеле ушундай сүйүндүм демелечи. Анда мурда училищеде окуган биздин анда студия болчу. Окуган балдар, кыздар тапшырышты да. Анан биз айылдан келген кыздарды карап алып, бирөө байкуштар моголарды өтөбүз деп келди деп ушинтип айткан да. Анан мен өтүп кеттим, ал бала өтпөй калды. Кийин сурасам, Касыбек деген бала экен. Ошо замирлердин курсташы болуш керек ошо. Ошон Ташкентке өтүп кеттим. Тагдыр деген кызык да ушундай. Мектепти бүтүп эле мен бактыма да ошол. Анан ошо Ташкентте окуп жүргөн кездеги образдарыңыздан да сүрөттөр сакталып калыптыр. Жакшысы мынакей могул жерде эне жүрөгүн ойногон. Эненин жүрөгү Балакаев деген калмак жазуучусунун эмеси бар болчу, тиги жомок. Аны Жаныш Кулманбетов которду. Анан кийин биз ошон дипломдук спектакль кылып койдук. Курсташыңыз да. Тилек Жумагазиев герой болчу, мен героиня болчумун. Менин апамды Калича ойногон, Сейдалиева. Бул Калича эжеби? Калича Сейдалиева. Мен тааныбай эле сизди таанып эле Калича эжени өткөргөй отурбайм. Анан Тилек Жумагазиев герой болуп
Минжанын ролун ойнодум. Мен Пүрванын ролун, мен Минжанын ролун ойнодум. Замир Сооронбаев Бүркүттүн ролун ойногон ошондо. Кандай сонун кездер иә. Ооба. Тим эле Халича эженин жапжаш кезин кара. Ромео Джульетта коюлду. Дипломду спектакль кылып алып келе албай калдык. Анткени аягына чыкпай калды да. Джульеттаны ойногонсуз эже? Джульеттаны берген. Анан ошо аягына чыкпай калып, ошо менен алып келе албай калдык. Анан Островскийдин эмесин жанагы дети Ванюшинин балдары. Ошондо ойнодум. Ленчика деген племянницасынын ролун ойнодум. Анан кийин сиздердин курс дароо эле Ташкенттен келгенде жаңы театр ачылып күпүлдөп аткан кез болуп, Сиздер Биз Ташкентте окуп акыркы курс болуп атканда бизге бияктан делегаттар барды. Ошо Министерство культурадан ар бир театрдын главный режиссеру анан барып көрүп, анан ошондо эле келишип уже кимдер бул жака калаарын уже чечип коюшкан экен. Биз институт бүтүп келгенден кийин эле биздин курстан 15 ушундай бала калдык театрда. Ага чейин биякта конкурс болуп, читка болуп, бизге орун бошотушкан экен. Анан ошо менен калып 79-жылдан баштап иштеп атам. Мына жакында 50 жыл болот. Анан эже образдарыңыз жөнүндө сөз кылалы. Мыкты образдарды жараткансыз эже, алдыбызда сүрөттөрдүн баарын тең чекесинен аз-аздан болсо айта кетели. Мисалы, Олжобай жана Кишимжанда Кишимжандын образы, падышалер, короллер деп эле айтылат. Биздин театрда короллерде бир кызы Регананын образын жаратыптырсыз. Мисалы, Туздуу чөлдө башкы каарман, Күйөө баладагы образыңыз эми, ал жөнүндө айталаңыз. Ал азыркы күнгө чейин ойнолуп келе жатат. Дагы мынакей аркабызда дагы бир сүрөт турат. Сатыбалды Далбаев менен түшкөн сүрөтүңүз экен. Анда Шайыргүлдүн образын жаратыптырсыз. Ушул образдар жөнүндө айтсаңыз эже. Шайыргүлдүн образы эми чоң артисттер менен ойноп калдык да бияка келгенде. Көбүнчө чоң артисттерден сахнада өзүбүздү алып жүрүүдү көбүрөөк үйрөтүшүп, көбүрөөк жардам беришти. Мисалы, Олжобай Кишимжанды айтып кетсем, кимдиги Имаш Эшимбеков Байназарды ойночу. Раматылык аябай мыкты ойногон. Мен Кишимжанды ойноп, анан эми жаш кезим Жамал Сейдакматова 1-состав, 2-состав мен болуп калдым да. Анан бир күнү Имаш байке мени эмен кулисанын аркасына чакырып бери келчи деди. Анан эмне болду байке десем, эмнеге талп деп оор чукуп атасың, тиги Жамалды карачы. Канча жашка чыкса дагы тим эле жап-жаш кыздай болуп, жеңил чуркап, бутунун учу менен чуркап атат. Сен эмне талпылдап чуркайсың сахнадан деп ошентип айтты. Ошондон кийин жеңил чуркап артисттердин айткан чоң артисттердин баягы залкарлардын мындайча айтканда замечаниясы менен иштеп, анан ошолордун айткандарын жакшы кабыл алып жүрүп, анан моундай образдар жаралды. Мына азыр баардык сүрөттөр эле бар экен, эми кээ бирөөлөрү жок албетте. Эми ошолордун эмгеги баягы чоң болду да. Сайреже дагы бир сүрөткө көзүм түшүп атат. Могул жапжаш болгон жигит Мурат Мамбетов окшойт, Ооба, Мурат Мамбетов. Бул мен ушул образды айтсаңыз. Бул биздин үйдүн Карлсаны Мырза Капаровдун чыгармасы боюнча коюлган. Шачанбаев койгон. Мен ошондо Жамал Сейдакматова эжебиз апабызды ойногон. Мен кызын ойногом. Мамбетов инимди ойногон, менин инимди. Жакшы образ жаратканбыз деп ойлойм. Муну дагы ким Алмаз байке койгон, Зарлыкбеков. Ошондо мен Алыкулдун аялы Зейнеп эженин образын жараткам. Анан дүйнөлүк классикада ушул короллерде ойногон экенсиз. Ушул образ кайсы жылдары болду эле? 2005 экен, 2005. 20 жыл өтүп кетти. 20 жыл өтүп кетти. Бул спектакль аябай жакшы чыккан. Мага өзүмдүн образым аябай жакчы. Режиссер дагы мага ишенип, мындай бир кызыктай ситуация менен алдым да бул ролду. Биз ошондо Антоний Клеопатраны иштеп, Шайгүл Алсейитова Клеопатра болуп сахнада жүргөнбүз. Анан баары эле короллер коюлат экен. Анан кийин үстүнө чыгышып атат, кыздардын баары конкурс жарыялаптыр да. Эми режиссер өзү тандайт деп баарын чакыраттыр. Анан тети провисныйга өтүшүп атат. Биз сахнада Шайгүл экөөбүз турганбыз. Анан Шайгүл айтып калды: "Кыздардын баары барып атат, жүрчү Сайра барып келели." Койчу, 3 кыздын ролу болсо.
Анан эми бизге баардыгы барышып атат. Эми бизге бияктан неметип эле азыр убакыт бар экен, тиги Байкең тиги Мар Байкең айтып атат. Байкең тиякта жүрөт. Жүр барып келели деп. Шайгүлгө рахмат ошентип мени кошо алып чыккан. Анан барганда эле режиссер мени көрүп, бизди көрдү да экөөбүз кирип барганда. Наконец-то деп айтты. Анан мен түшүнбөй калдым. Ким үйүскө айтты депчи. Анан мага Ригананы берди. Шайгүлгө башкалар окуп койгон экен уже. Шайгүлгө Ганирилияны берди. Анан ошентип биз окудук. Анан окугандан 6 актрисаны алып калды. Ичинде мен да болуп калдым да. Анан Ригананы мага, анан Вера Сариева экөөбүзгө эметти. Экөөңөр Риганагасыңар тиги ким Кыдык Кыйыкбаева менен Касымалиева экөө Карделия, анан Ганирилия болсо Тынар Абдыразаева, Сейдалиева. 6 кыз калдык. Ошентип Шайгүлдүн аркасы менен роль алып калдым. Шайгүл эже жакшы түрткүч болду. Мага түрткүч болду да, жүр эле, жүр барып келели деп. Сейтекте Ай жүрөктө ойнойн десем, мен ошондо декретте болчумун, экинчи балам төрөп. Андан кийин чыгып келгенден кийин ойнойн десем, бокем аны худсоветке тапшырыш керек, тыйыныш керек деп такыр көңүлдөнбөй койдум. Анан эле Айкөл Манастан Арукени берди. Анан бокем мен иштештим. Анан кийин ким менен иштештим, тиги Мендибайыров Назым менен, Алмаз Зарлыкбек менен аябай көп иштештим. Мендибайыров менен да аябай көп иштештим. Мен просто режиссерлорума ушунчалык ыраазымын. Мен жөндөн народный эл артистин алган жокмун да. Ошо режиссерлордун берген, ишенип берген эмеси менен, ишенип берген ишени үчүн аткарайын деп анан аракет кылдым го. Ошондон улам деп бийик наамга жетишип отурам. Элдин эсинде калган образдарыңыз менин оюмча ушул студенттердин жүрөктөрүн ээлеген, деги эле театр көрүүчүлөрдүн жүрөгүн ээлеген образдар ушул бири Назми, ооба. Азыркыга чейин тим эле сүйүп көрүшөт. Бул образ кудум өзүңүзгө сонун жарашкан образ. Анан экинчиси ушу Туздуу чөл. Эң мыкты образыңыз эле, ошол жөнүндө айтсаңыз. Мени эмнегедир лирикалык актриса дешип эле мен ушундай эметип жүрүштү да, режиссерлор. Лирикалык ролдорду берип. Анан бирөөлөрдөн угуп калдым. Эми бул бүтүп калган актриса лирикалык ролдор менен ушу менен бүтүп калат деп жүрүптүр. Анан аңгыча болбой эле эме берилип калды. Мага ким тиги могу сен айтып аткан күйөө бала. Муну Эльвира Ибраимова койду да. Анан ошондо мага Назменин образы терсирээк карманда, мындай эрке кыз, анан тигиндей мындай эркелигинен эмне кыларын билбей, өзүнүн оюндагысын бербеген эме болуп. Ошол образды жаратып калдым. Таптакыр мурунку образдарыман совершенно башка образ жараттым да. Анан ошондон баштап мага ошондой ролдор бериле баштады. Ошо Эльвира эметкенден кийин. Анан жанагы эмедеги Торостук зөөкүрдү дагы ким Назым Мендибайыров койбоду. Эми ал сенин жолдошуң болгондуктан сен эметип албай атасың. Анда дагы мындай багыштар 18 жылдан бери же үйүлүп, эринин жанагындай ушунчалык адамгерчилигинен, ушундай жөнөкөйлүгүнөн, анан мындай батымдыгы жоктугунан 18 жылдан бери балдары чоңойгончо квартирада улап жүрүп, батирлеп жүрүп, анан эме болуп калган. Байкуш аялы ошондон нервныйраак болуп калган. Түшүн айтып эле, иши кылып эринен урушкусу келип эле, туталанып эле, туталанып эле, кал жерден уруш чыгарып эле күйөөсүн урушкусу келип, ушундай аялдын образын жараттым. Ошол Туздуу чөл деп айтсаңыз. Туздуу чөлдө эми бул Туздуу чөл мен үчүн аябай мыкты образдардын бири. Мен өзүмдүн кайгы капамды, үйдөгү жетишпей жаткан нерселеримдин баарын ошол образ менен тыштап кетчүмүн сахнада. Анткени ушунчалык күчтүү образ жанагы. Сүйгөн жигити режиссер ошончолук чогуу жүрүп анан кийин таштап жаш колундагы актриса кылып жүргөн жаш актриса менен кетип калганда ошондогу трагедиясы. Акырында кайтыш болуп кетет эмеспи? Аябай трагический образ болду.
Анан көп өзүмдүн немелерим, кыйынчылыктарымды көрүүчүлөргө чыдап кетчүмүн. Анан мен дагы бир нерсе айткым келип атат. Эмедеги Аруке. Арукени жараткан Айкөл Манаста. Ошондо Жалил Абдыкадыровдун, Жалил Абдыкадыров деп коем тиги, Жалил агай, Садыков агайдын ошо сдача болгон күнү айткан эч качан эсимен кетпейт. Силерде актриса бар турбайбы, эмне үчүн? Мен уялбай айта алам муну. Бул мактаныч эмес, калп сөз эмес. Бүт группанын көзүнчө айткан, артисттердин көзүнчө. Силерде бар турбайбы, эмне үчүн бул кызды көрсөтпөй жүрдүң эле деп. Арукени ойногондон кийин. Күмүшали эже болсо дайыма кулисанын аркасына туруп, ай, сен ойнорду чыгар да мага айтып кой. Ушу сени көргүм келе берет деп кулисанын аркасына туруп мени карап турчу. Ушундай жакшы нерселер. Анан Арукени ойноп бир күнү эмелер көрүүчүлөр менен чогуу чыгып калдым. Анан музейдин анда Советский Донецкийде жашачумун. Анан көрүүчүлөр менен ошо остановкага чогуу басып калдым да, ошондо бир топ келиндер кетип бараттыр, жаш келиндер. Анан сизди көрүп, биз кыргыз аялдары өзүбүздүн мыкты сапаттарыбызды жоготуп турбуз. Мен бүгүндөн баштап жолдошума таптакыр башкача мамиле кылам деп айтты. Ушундай жакшы, кандай таасир? Кандай ушундай жакшы сөздөрдү укканда, көрүүчүлөрдөн, өзүңдүн коллегаларыңдан, режиссерлордон жакшы сөз укканда, ого бетер канат байлап, ого бетер мына иштегиң келип, ого бетер сүйүнүп, жүрөгүң бир эргип бир топко чейин жакшы жашайсың да. Албетте. Анын үстүнө мындай актрисанын тагдыры аябай мындайча айтканда чыгармачылык жолу өтө татаал экен да. Өмүр бою эле жанагы күрөш менен, өмүр бою ушу жарыш менен жүрүш керек болот экен. Анан кээ бир актрисаларга мисалы бир театрда өзү курактуу актрисалар кээде жок болуп, жалгыз болуп, героиня болуп кетсе, кээ бир учурларда мындай жалпы тобу менен келип, жалаң мыктылар келгенде сурулуп чыгыш кыйын экен да. Ошондой сиздерге туш келиптир да. Жалаң мыктылар бир күр келгенде арасынан сурулуп чыгуу кыйын болсо керек. Кыйын болду деп деле айтпайм, мага айтып атпайм. Бияктагы улуу коллегаларым көбүрөөк жардам берди. Анан мен келгенде эле героиня болот деп алышты мени. Анан кийин мен анткени таанышым да жок болчу, эч ким жок эле. Бул жакта директорлор дагы, режиссерлор дагы жакшы көз караш менен карады. Мага келгенден кийин квартирада туруп калдык, анан кийин жолдошум менен. Анан общежитиядан бир орун табыш керек Мырзалиева үчүн деген сөз болуптур. Анан министерствого даттанышып, ошо биздикилер эле, анын бир баласы бар. Мен деген 2 балалуу мына боюмда бар, тигиндей мындай деп министерствого чейин даттанышып барышып. Анан мен үй албай калдым да, үй албай калыптырмын көрсө. Мен аны кийин уктум. Анан кийин тетиги общежитие 8-чи микрорайондон общежитие бүтүп, жатакана бүтүп, бир комнат, эми малосемейка деп коет, эми мындай орусча айтканда. Анан ошодон эң чоң комната тийбеди мага. Анан кийин ошондо мен ошо даттанып барган кишиге дагы рахматымды айтам ушул убакка чейин. Ичимде. Бирок мен ага мамлекет берген үй. Таарыныч кылып айткан жокмун, сен ушинтип барыптырсың. Анан эже колума могул сүрөт көзүмө урулуп атат. Курманжан Датканын образын бардыгы эле актрисалар жарата бербейт да, ушуну айтсаңыз эже. Курманжан Датканы Зарылыкбек өлүм жана өкүнүч деген спектакль койду. Ошондо Курманжанды Мирайда Далбаева эжеге биринчи состав кылып, экинчи мага берди. Анан мен анда жашыраак кезим, анан Зарылыкбековго бардым. Алмаз байке, мен коркуп атам. Жаштык кылам мен буга. Анан Миреженин экинчиси болуш деле оңой эмес да. Анан Миреженин экинчиси болуп мен кантип ойнойм дегенде мындай деп ушинтсем, жок. Мен берип атпайм, сага ишенген үчүн берип атам деди. Анан алып жүрүп бердим, бирок читкасына да келген жокмун, эчтеке коркуп келбей койдум такырчы. Анан кийин эле Миреже эмнегедир ошо театрдан кете турган болуп калды. Анан кете турган болуп калганда сен экинчи составыңда чык деп мени жөнүндө эметип күчкө салып эле чыгарып койду. Бирок ушундай калчылдап, ушундай болуп ойноп жүрдүм. Ушу эң корккон ролум кичинекей эле бир эле сахна, бирок ушундай корккон ролум ушу Курманжан болду. Анткени бул кишинин арбагы да күчтүү да. Ошон үчүн да корктум, бу билбейм, иши кылып аябай коркуп чыгарган ролум ушу болду. Анан аябай сахнага чыгаарда кыйналып чыкчумун ушу ролдон.
Адам жана Азизилде обойнен ойноп турсуздар. Адам жана Азизилде обойнен ойнодум. Анда да Зарлыкбеков койгон. Назым Мендибаев жанагы шайтанды ойногон. Андан кийин ошондо көрүп мен ойлойм да, эмнегедир ойлойм. Ошондо ал артисттерде да. Ошондо бирге партнер болуп иштеп калдык. Ал жана кичинекей шайтанды ойноп жүргөндө. Анан сахнадан бири-бирибизди карап, көзүбүздү көрүп, кандай жашап атат ошону көрүп калган үчүнбү кийин режиссер болгондо мага роль берип атты. Абдан жакшы. Анан 60 жылдыгыңызда дагы бир өзүңүз жакшы образ жараттыңыз. Айтып атпадыңыз беле, башында Ромео и Джульеттаны коюп, анан ойнобой калып, анан ошол эми 60 жашымда жеттим деп тиги Ромео и Джульеттанын бир чоң сахнасын ойнодуңуз го? 60ка чыкканда Джульетта болуп. Сара Бернардын образын жаратпадымбы? Анан ошондо Назым айтты да, тиги эже ошо бир монолог ошо ким экөөңөргө жанагы Эржан ойноду го. Ким эле аты? Унутуп атам. Мен унутуп калдым. Спектакльдеги эмесин образын унутуп калдым. Ошондо монолог кошту. Анан жанагы тиги ким деген Мерим деген актриса бар го. Биздеги иштеген Мерим Касаболотова. Ошол келип 2-3 ойногондон кийин келип көрүп анан мага келип айтты: "Эже, мен сиздин ошо Джульеттаны ойногонуңузду көрүп, мен ушу менен экинчи жолу көрдүм" деди. "Экинчи жолу келип атам, келип көрдүм. Ушундай сонун жарашты" деди. Анан ошондо эметтим да, айттым. Мен Ромео и Джульетта жаш кезимдеги эмем болчу, мечтам, үмүтүм, тилегим болчу эле. Анан жашым өтүп кеткенден кийин болду, эми бүттү, ойнобой калдым деп аябай капаланып жүрчүмүн. Анан кийин эле 60 жашка келгенде ошол монологун айтып ойнободумбу Джульеттаны. Анан жана Касаболотова Мерим ошентип айткандан кийин жаман чыкпаптыр, жакшы образ болсо керек деп ойлоп калдым. Аны да. Ушундай сөздөр аябай адамды канат байлатат. Анан эже, театрдан сырткары чыгармачыл адамдар, негизи актрисалар, актерлордун багын ачкан бул тасма дагы экен да. Сөзсүз түрдө тасмага тартылса, анан коомчулук көбүрөөк таанып, ал үчүн көбүрөөк мындай күйөрмандар да көбөйөт экен. Анан сизди ушул тасмадан мен бала кезде сизди ушундай эле жап-жаш болчусуз анда деле. Карадым азыр. Чиркин өмүрдө образ жараткан, ошо менен көп таанылдыңыз окшойт, же ага чейин да тартылдыңыз? Чиркин өмүр. Чиркин өмүр, Чиркин өмүр мени көбүнчө тиги эмени Чолчун кишиде Зора Соронбаева, ошондо таанышты. Телефильм тартылган. Мен Жайнагүлдү ойногом, Бекпалиев жана жигитимдин ролун ойногом. Анан Токтобаев атамды, кайнатамды ойноп, Жанат Жаманбаева эже кайненемди ойногон. Ошондо жакшы образ жараткам. Андан кийин жана Чайхана ТВ менен да көп иштешип калдым. Ошондогу образдар менен да таанылып калдым көп. Жаш кезимде Бирназаров менен да иштешпедиңизби? Бирназаров менен эмени иштештим, тиги Кош келмес президент мырзага. Ошондо бир бомуш врач аялдын ролун ойнодум. Анан Бирназаров анда да жакшы баа бериптир. Эми анын жанында жүргөндөр айтып жүрөт. Жана Асель Жураева айтып калат: "Сизди байке аябай сыйлайт. Мен өзүм үчүн бир чоң мыкты актрисаны аштым" деп айтат. Анан кийин ошол кинодо эми ал жаш келип калганда болду да. Жаш кезимдеги учурларым кинодо калбай калган үчүн азыр кээде эметем. Кичимде ичимен арман кылып калам да. Бирок эже баардык нерсе жакшылыкка, ошол сиздин мектептен түз келип, студияда окубай туруп Ташкентке өтүп кеткениңиз, анан Ташкенттен окуун бүткөндө эле даяр жумуш орун болуп калганы бул сиздердин бактыңыздар деп ойлойбуз. Анан ушул театрдан агарып көгөрүп эл артисти деген ардактуу наамга жетип отурасыздар. Сиздерге бекем ден соолук каалайбыз. Улуттук театрдын жүзү дагы, улуттук театрдын сыймыгы дагы ушул биздин эл артисттери, сиздердин аркаңыздардан дагы көптөгөн эл артисттер өсө берсин. 100 жылдык кут болсун эже. Рахмат. Келгениңизге рахмат. Силерге дагы рахмат.